Trump İran'dı жер менен жексен кылам dedi. İran Dubayga kol saldı. Roza Otunbayeva AQShdagi mekendештер менен жолукту. Yulduz Usmanovanın AQShdagi konserti Palestina üçün bolbой kaldı. Amerika жаңылыктары долбоорuna bir ay толду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 5 май 26-жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга кыска убакытта 3000ден ашуун адам катталды. Сиз да калбай жазылып, видеолорду көрүп бизди колдоңуз. Президент Дональд Трамп Иранды дагы бир ирет жер менен жексен кылам деп коркутту. Ал Ормуз кысыгында буктурмада бөгөттөлүп калган кемелерди аскердик күч менен коштоп чыгарып берүү планын жарыялады. Операция эркиндик долбоору деп аталды. Трамп социалдык тармакка кечээ жазган постунда мага бүгүн дүйнө жүзүнөн кемелерибизди куткарып бер деп кайрылып жатышат. Алар тынчтыкты сүйгөн нейтралдуу мамлекеттер деп билдирди. Birikкен Улуттар Уюмунун Эл аралык деңиз уюмунун маалыматы боюнча, азыркы тапта Перс булуңунда 87 мамлекеттин 2000 кемеси, 20 000ден ашуун моряктары Ормуз кысыгынан өтө албай бөгөттөлүп турат. АКШ-ларды куткаруу операциясына 15 000 аскерин, 100дөн ашык учак баштаган күчтөрүн колдонууну көздөп турат. Трамп ошону менен бирге Ирандын 7 катер кайыгы жок кылынганын билдирди. Алар тик учак менен талкаланган. Бирок Тегеран муну четке кагып жатат. Иран кысыкты толук көзөмөлдөп жатканын айтып, Ормузга жакындаган башка чет мамлекеттин аскер күчтөрүнө кол салына турганын эскертти. Тышкы иштер министри Аббас Аракчи эркиндик долбоору бул эч жака алып барбай турган туңгуюк долбоор деп билдирди. Трамп ошол эле маалда эгер Иран АКШнын кемелерине кол сала турган болсо, жер менен жексен кылынат деп билдирди. Ормуз кысыгы аркылуу дүйнөдөгү мунай жана суюлтулган газдын 20% өтөт. Ал арада АКШ баштаган Ормуздагы кемелерди куткаруу боюнча эркиндик долбооруна Иран жооп кылып 4 майда Бириккен Араб Эмираттарына ири ракеталык чабуул жасады. Бул өлкө тарыхындагы биринчи жолу эң чоң масштабтагы сокку болуп калды. Абадагы чабуулдун алкагында Дубайга жана Эль-Фуджайра Эмиратына 15 баллистикалык жана канаттуу ракета дрондор учурулуп, алардын көбү атып түшүрүлдү. Ошентсе дагы Эль-Фуджайрадагы ири мунай заводу жабыркап, ал ишканада өрт чыкты. Дубайда да жарылуунун үндөрү угулуп, өрт болду. Каза болгондор жок, бирок жабыркагандар бар. Дубайдын ири аэропортунда учуп конуулар токтотулуп, айрым рейстер кечикти. Араб Эмираттын бийлиги элге тараткан маалыматында адамдарды коопсуз жайларга баш калкалоого чакырды. Иран бул аракети менен АКШ Израилдин аскердик операцияларына жооп жасады. Иран Дубайга алгачкы чабуулун быйыл 28 февралда баштаган. Нью-Йорктун Бруклин аймагындагы Океана театрына 9 майга пландалган Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усманованын концерти болбой калды. Себеби мындан мурда Нассау округунун башчысы Брюс Блейкман, Нью-Йорк штатынын ассамблея депутаттары Майкл Новахов жана Олег Брук Красный ырчыны антисемитизмге айыптап, Усманованын концертин токтотуу кампаниясын башташкан. Саясатчылар ырчыга еврейлерге карата мурда айткан сөздөрү үчүн кечирим суроону талап кылышкан. Ага кошумчалар АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубиого кат жолдоп, Усманованын визасын жокко чыгарууну талап кылышкан. Юлдуз Усманованын өзү болсо кечирим сурабай тургандыгын билдирди. Мен зомбулукка каршымын. Палестина дайыма эркин болсун. Бул алардын жери. Мен муну дайыма айтып келатам. Америка, Израиль эмес, деди ырчы. Усманова ырчылыктан тышкары улут аралык ушуга окшогон билдирүүлөрү менен да кеңири белгилүү. Ал 2010-жылдагы Ош Жалалабадта чыккан улут аралык жаңжал маалында да билдирүү жасап, ошондон тартып Кыргызстанда концерт койбой калган. Усманова Өзбекстандан тышкары Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандын да эл артисти. Юлдуз Усманова чыгыш эстрадасынын примадоннасы деген ат менен белгилүү. Анын 600дөн ашык ырлары 25 миллиондон ашык нускада диск катары сатылган.
Bir ayдан биштеги концертке баардык билеттер сатылып кеткен болчу, эми акчалар артка кайтарылууда. 1934-жылы ачылган Океана театры 1326 орундуу, билет баасы орточо $174 башталат. Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Роза Отунбаева АКШдагы мекендештер менен жолукту. Техас штатынын Хьюстон шаарында жаштар билим жана келечек темасында өткөн кездешүүгө Америка Кошмо Штаттарындагы мекендештер катышты. Анын алкагында дүйнөдөгү жана билим берүү тармагындагы акыркы тенденциялар, ири өлкөлөр менен башка мамлекеттердин байланышы, Борбор Азиянын геосаясаттагы орду сыяктуу маселелер талкууланды. Алгач сөздү Техас Кыргыз коомчулугунун жетекчиси Данияр Бакеевич бул жакка чыгып рухсат этиңиздер. Экс-президент Роза Отунбаева суроолорго жооп берип, жаштарга багытталган кеп кеңешин айтып, бай тажрыйбасы менен бөлүштү. Роза Отунбаева 2010-11 жылдары Кыргыз Республикасын башкарган Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстандын АКШдагы, Улуу Британиядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Ал Борбор Азиядан чыккан биринчи президент айым. АКШда бензин баасы 4 жылдык рекордту жаңыртты. Ормуз кысыгындагы кризис дүйнөлүк экономикалык кризисти чакыра баштагандай. АКШ Израилдин Иранга каршы согуштук аракеттеринен Перс булуңундагы мамлекеттерден Кошмо Штаттарга келе турган мунай азайып, анын таасири базардагы бензин баасына кадимкидей таасир бере баштады. Эгер 10 февралга чейин АКШда 1 галлон бензин $2.80 айланасында болсо, акыркы күндөрү ал $5 айланасында сатылууда. Өлкө боюнча рекордту Калифорния штаты койду, ал жакта баа $6 ашты. Бул акыркы 4 жылдагы рекордтук көрүнүш. Ушул окуялардын фонунда АКШдагы Spirit Airlines авиакомпаниясы банкрот болгондугун жарыялады. Компания күйүүчү майдын кымбатташы, алар саткан арзан билеттин баасына өтө терс таасирин тийгизгенин билдирди. Компания АКШ бийлигинен $500 миллион кредит сурады, Трамп бирок аны берген жок. Эгер жакынкы чыгыштагы кризис тез арада чечилбесе, товарлар, продуктлар жана кызмат көрсөтүүнүн баасы кымбаттай турганын эксперттер бир ооздон белгилеп жатышат. Ормуздагы салгылаш АКШ эле эмес, жалпы дүйнөгө таасирин тийгизмекчи, себеби дүйнөлүк мунайдын 20% ушул кысыктан өтөт. Ал арада АКШда калктын реалдуу кирешелери азайып, байлардын тизмесине кире турган чек көтөрүлүүдө. Эми эсептөөлөргө ылайык байлардын катарына кириш үчүн АКШда жашаган адамдын $740 миң капиталы болушу керек. Ал эми 10% америкалык байлардын катарына кириш үчүн $1,9 миллион болуш керек. 1%га кошулуш үчүн $13,7 миллион керек. Ошол эле маалда жалпы америкалыктардын 60% тапкан акчасын айдан айга өп чап жеткирип жаткандыгын сурамжылоодо билдирген. Биздин Америка жаңылыктары долбоорубузга бүгүн 1 ай толду. Мурас Медиа YouTube каналынын алкагында Чикаго шаарынан баштаган Америка жаңылыктарыбыз көрөрмандар арасында акырындап өз ордун таба баштады. 1 айдын ичинде бизге 3000 адам катталып, айрым чыгарылыштарыбыз 30 миңден ашуун адамга жетти. АКШда жана дүйнөдө жашаган кыргызстандыктарга маалыматтарды эне тилибизде жеткирип турууну максат койгон долбоорубузду колдогондор көп болууда. Бирок дале болсо чет мамлекеттерде жашайбы же Кыргызстанда болобу, көп адамдарга маалымат али жете элек. Андыктан биздин канал тууралуу башкаларга айтып бөлүшүп турсаңыздар. Анткени алдыда көп долбоорлорубуз бар, ошону ишке ашырууга жетишели. Анан да бизге сиздин кайсы жактан бизди көрүп жатканыңыз кызык болууда. Комментарийге кайсы өлкө, кайсы шаар, АКШдагылар кайсы штаттан экениңиздерди жаза кетсеңиздер, бул бизге чоң жардам болот.
Georgia штатынын Мариетта шаарында Орусиянын 38 жаштагы жараны Альберт Константин кармалды. Ага унаалардын одометрдеги майыл көрсөткүчүн артка айлантып, машиналарды кымбат сатып, алдамчылык жасап келген деген айып коюлду. Константин жеке жарнамаларда, анын ичинде Facebook'тун Marketplace аянтчасында автомашина сатып келген. Тергөөчүлөрдүн пикири боюнча мындай схема кеминде 2 жылдан бери иштеп келген. Bir жаран Chrysler Minivan'in 84.000 майл менен сатып алган, бирок Carfax системасы аркылуу текшергенде ал чындыгында 190.000 майл жүргөнү аныкталган. Башкача айтканда, одометр дээрлик 2 эсе артка айлантылган. Мариетта полициясынын өкүлү Чак Макфиламинин айтымында, Константин автомобилдердин тарыхы тууралуу отчетторду да бурмалап турган. Шектүүгө бир нече айып коюлду. Ал азыр АКШнын иммиграциялык бажы кызматынын ICE'тын камагында отурат. Полиция жабырлануучулардын саны мындан да көп болушу ыктымал деп болжоп турган чак. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Биздин каналга катталыңыз, бизди колдоңуз. Эртеңкиге чейин сак саламатта туруңуздар.